Саламатсыңарбы, балдар? Айлананы карагылачы кандай кооз. Жап-жашыл, таза аба. Анда ушул кооздук менен бирге ырдап көрөлү. Жашыл дөңдө көктөмдө, тра-ля-ля-ля-ля, жамгыр төгүп өткөндө, тра-ля-ля-ля-ля, байчечекей гүл ачып, тра-ля-ля-ля-ля, бажыраят көктөңдө, тра-ля-ля-ля-ля, улак гүлдү эл күтөт, булак гүлдү жер күтөт, бул гүл жерди кооздоп, бул гүл көңүл сергитет. Жактыбы, балдар? Бул ыр эмне жөнүндө эле? Туура айтасыңар. Байчечекей жөнүндө. Анда, балдар, ушул жаз жарчысы болгон байчечекей ырын ырдоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Демек, сабагыбыздын темасы жаз жаратылыш майрамы деп аталат. Анда сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Жаз мезгилинин кооздугу, өзгөчөлүгү жөнүндө маалымат аласыңар. Ырларды, накыл кептерди, табышмактарды угуп, маанилерин тереңден түшүнө аласыңар. Жаратылыштын кооздугун, өзгөчөлүгүн сезе билип, аяр мамиле жасоого багыт аласыңар. Анда, балдар, алгач ушул сүйлөмдөрдү толуктап алалы. Жазында адамдар жертилип, эмне эгишет? Туура, жазында адамдар жертилип, эгин эгишет. Кийинки сүйлөмүбүз. Бак-дарактар ачып, айлана болот. Бак-дарактар эмне ачып, айлана? Кандай болот? Азаматсыңар. Бак-дарактар гүл ачып, айлана кооз болот. Куштар учуп келе башташат. Дейт. Кандай куштар? Келгин куштар учуп келе башташат. Кана, балдар, ушул көрүнүштөр бардыгы кайсы мезгилде башталат? Азаматсыңар. Жаз мезгилинде башталат. Анда жаз жөнүндө ырларга көңүлүңөрдү бурамын. Түн кыскарып уламдан, күн көбүрөөк жылтылдап, келгин куштай келдиңби, жаркыраган жаз айым, деп ыр саптарында айтылат. Демек, мында биз түндүн кыскаргандыгын, күндүн жылыгандыгын, келгин кушка окшоп жаз айынын келгендигин сезип турабыз. Ой тоо толгон түркүн гүл, желге ыргалып жайкалган, миң кубулуш, миң кызык, көргөн адам таң калган. Жаз мезгилиндеги түрдүү кубулуштарды, кызыктарды көрүп, адамдар таң калбай койбойт. Дарактын баары бүрдөгөн, мөмөлүү бактар гүлдөгөн, канаттуу кушка тил кирип, мукам-мукам үндөгөн. Бул көрүнүштөрдүн бардыгын биз көрүп турабыз, балдар, айланабыздан. Дарактардын бүрдөгөнүн, мөмөлүү дарактардын гүлдөгөнүн, куштардын мукам-мукам сайраган үндөрүн угуп турабыз азыр. Өзөндө суулар мелтилдеп, ыргалат шибер желпилдеп, жаздын күнүн ырдадым, силер окуп жүрсүн деп. Демек, бул дагы бир жаздын күнүн мактап, даңазалап ырлардан болот. Анда накыл кептерге кезек берели. Жаздын бир күнү бир жылга тете. Бул дегени, жаздын бир күнү бир жылга ылайык. Мында биз жазда бир күндө жерди эксек, анын түшүмүн бир жыл бою колдонобуз деген сөз.
Жаз жарыш, күз күрөш. Өзүңөр байкагандай эле, жазында адамдар жарышка түшкөн сыяктуу, жер тилип баары кыймылда болушат. Адам эмгеги менен даңктуу дейт. Адам канчалык эмгекчил болсо, кандай жакшы. Эмгегин жер жебейт. Демек, адам эмгектенсе, эч убакта кыйынчылык көрбөйт деген мааниде. Балдар, мен бир табышмак айтып көрөйүнчү, таба аласыңарбы? Асман ыйлап шолоктоп, көзүнөн жашы төгүлдү. Суусап турган жер бети кулпуруп кооз көрүндү. Кана балдар, ойлондуңарбы? Туура айтасыңар балдар. Бул жамгыр экен. Эми балдар, жыйынтыктоо үчүн суроолорду угуп тургула. Жазында айлана чөйрө кандай түстө болот? Канаттуу куштардын жазындагы жашоосу жөнүндө эмнелерди билесиңер? Айтып бергилечи. Таптыңарбы? Адамдардын жазындагы турмушу жөнүндө айтып бергиле. Муну билебиз, балдар? Эмне үчүн жаз жаратылыш майрамы деп айтышат? Демек, жазында майрам сыяктуу эле айлана чөйрө ушунчалык кооз, шаңдуу көрүнөт экен, Саламатта калгыла балдар.